Жол кырсык кече 13 октябрда Токтогул районундагы Алабел ашуусу тилкесинде болгон. Mercedes-Benz жана Honda Stream үлгүсүндөгү унаалар кагышкан. Кырсыктын кесепетинен 6 окуя болгон жерде бири Токтогул райондук ооруканасынын жандандыруу бөлүмүндө каза болгон. 13 октябрь күнү 2022 жылы Бишкек-Ош автожолунда 210 чакырымында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жана Honda Stream автоунасы кагылышып, натыйжада 7 жаран каза болуп, анын экөөсү ооруканага кайрылды. Эки унаада жалпы 9 адам болуп, анын 7-өсү каза болгон. Учурда 2003 жылкы жана 2016 жылкы жарандар Токтогул райондук ооруканасында дарыланып жатат. Абалдары бирөөсүнүкү орто оор болсо, экинчиси оор абалда экендиги дарыгерлер тарабынан айтылууда. 3 жаранды 2001 жылкы, 2003 жылкы, 2016 жылкы 3 жаранды больницага алып келишкен. Бирок тилекке каршы ошол 2001 жылкы жараныбыз ошол больницага жеткенде эле ошол жерде каза болгондо. 2003 жылкы менен 2016 жылкы бүгүнкү күндө ошол Токтогул жалпы практикалык дарыгерлер борборунда дарыланып атышат. Бирөөсүнүкү орто оор, ал эми экинчисиники оор абалда болуп атат. Акыркы учурларда жол кырсыгынан адам өлүмү менен коштолгон окуя көп катталып жатат. Бул жарандарды дагы тынчсыздандырат. Мындан улам мамлекеттик деңгээлде чара көрүү керектигин тургундар тарабынан айтылууда. Машиналардын көбү жаңы азыр. Анан кийин көп балдарына кыздарды окутпай эле сатып алып документ беришип, отургузуп коюп, самолет айдагандай учушат. Эле праваны сатып алып атат да жаштар. Биринен бири айдап, катып айдагандан ушуну болуп атат. Эми мамлекетте эле жолду оңдоп атат, жакшы эле шарт түзүп атат. Бардыгы водительден. Азыр көбүнчө праваны сатып алуу же болбосо жөн үстүлтөн алып коюп атат. Ошондуктан өзү жол эрежелерин биринчи шоферлор өзүнө салгандан кийин ошону коопсуздугун шофердин өзүнө болушу сакташ үчүнчү. Ал жактан да бул жактан келаткан адам. Анан карапсың, ошо пешеходдо деле олардан талашып атпа, пешеходдо токтош керек. Жок, өтүп кетет. Мен өтүп кетишим керек. Аны көбүнчө булар правиланы сактабайт. Экинчиден мына оңурул дейт. Оңурул бизге мына правила вообще дал келбейт. Ол үчүн Индияга барыш керек, или Японияга жашаш керек да. Ошону оңурул бул арзан деп туруп уруп атышат. Жок. Сол урулду бул 6 айда кайраша алган адамдар эземен тапшырып туруш керек. Жалал Абад облусу боюнча 9 ай аралыгында жалпы 432 жол кырсыгы катталган. Анын кесепетинен 97 адам каза болуп, 758 жаран денесинен ар кандай жарат алып, ооруканага кайрылган. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.